Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына Тула шаарында дагы бир эжекебиздин бүгүн мына бактылуу күнү менен бөлүшүп отурабыз. Бүгүн эле сделка болгон. Бүгүн эле мына үйдүн ачкычын алып, уже бүгүн акчын передачага кол коюп, ачкычын эжекебиз алып, азыр аябай кубанычы койнуна батпай сүйүнүп турат. Эжеке, сизди куттуктайбыз. Анан мен сизге бир нече суроолор берейин, ошол суроолорго жооп берсеңиз. Биринчи, биздин компанияны кайсыл жактан көрдүңүз эле? Качан көрдүңүз эле? Биринчи жаксыңарбы? Биринчи мен телефондон көрдүм, Самаранын энесине. YouTube'дан көрдүңүзбү? Ооба, ошо YouTube'дан көрүп, анан үй алса болот экен деп. Анан кайрылдым, эженин алдына бардым. Январь айда болчу. Числосун унутуп калдым. Январда барып, айтты баарын түшүндүрүп, ушундай кылсаңыз болот. Макул деп Консультация алдым. консультация алдым, ооба. Же ошол күнү эле сразу келишим түзүп келдиңизби? Жок, ошол күнү эле айтты, түшүндүрүп, мындай кылсаңыз мындай болот деп консультация берди. Ошол менен убакыт өттү, мына Кудайга шүгүр. Январда кайрылдым деп атасыз. Эмнеге мынчалык узак болуп кетти азыр? Потому что январда мен өзүмдүн документим аркылуу ошондой болуп калды да. Нөлдөн баштап булар мага жардам берди да, документимденчи. Меники вообще туура келбей калды документим. Анын үстүнө жумушум жабылып калды. Булар өздөрү кайрадан түздү. Ошонун арасында ушунча убакыт өтүп кетти да. Мисалы, көп убакыт өтөт. Ар кандай банк ортодо баандай келишпес сөздөр болуп, ошондой нерселер болдубу ортодо? Болду. Болдубу? Ишимесек действительно бир жагынан күтөт экенсиң, бат эле болуп калса деп. Самара менен кичине этип калдым, анан Жарек менен бир аз болбойсуңар дейсизби? Качан болосуңар деп. Ошол үчүн кечиргиле, болуп турат экен. Рахмат, ошончолук терпение менен бүтүрдүңөр. Жок нерсени нөлдөн баштадыңар да, почти. Рахмат. Өзү мындай да, көпчүлүгү Биз ага чыдабай кеткенбиз да. көпчүлүгү ошондой да. Мисалы, консультацияга келгенде айтабыз да, биз сиздерди бантип жолго таштабайбыз, до конца ишиңиздерди бүтүрөбүз. Сабыр кылсаңыз, сабыр түбү сар алтын дейт го. До конца бүтүрөбүз ишти. Бантип эже болбой калды сизге деп жарым жолдо бантип таштап койбойбуз. До конца аягына чыгабыз. Бизге канча убакыт өтсө дагы, бизге главный результат кылабыз, көрсөтөбүз иш жүзүндө. Ошо. Анан эже, айтсаңыз, сиз Москвадан алам деп келдиңизби? Эмне үчүн Туладан алып калдыңыз? Москвадан деп эме кылдым, бирок действительно бир жагы жумуштан кыйналып калдым. Өзүбүзгө жабылып, ар жерде иштеп калдым. Үй алсам кантип төлөйм деген ой менен, анан бул жактан жеңим айтып калды. Уже оякта ситуация кыйын болуп атат. Кыз келиң бул жака деди. Себеби бул өзү дагы ответственный болуп, мен сизге обязательно үй алып беришке аракет кылам деп мени чакыртты да өзүчү. Анан ладно дедим. Казакка кирдим, чыктым дагы, документти кайрадан кылып анан жеңемдин жанына келдим. Границага кирип чыктыңыз. Границага кирип чыксам, уже убакыт болуп калды да, мен уже баары кирип чыгышым керек. Же Кыргызстанга, же аяка. Анан лучше бияка эле кирип чыгайынчы деп. Кирип чыгып, сразу бияка келдим. Жумушта даярды, акем ордуна киргизди, иштеген жерине. Ошол менен калып кеттим. Анан документтер тууралап эме кыла башташты. Кайрадан анан нөлдөн баштап чуркадым, биякта да документ. Регистрация дейт, ой. Баардык госуслугасы дейт, анан өттүк башкадан кайрадан барып документтер тууралап, анан уже силерге жөнөткөн болбой калды. Силер аяктан уже тууралап койдуңар да мага, нөлдөн баштап. Анан ладно, туруп тура берсин деп, ошо ойдон. Анан мисалы сизге одобрение чыкты. Одобрение чыкты деп, мага мына сентябрдын 11-инде эме августтун 11-инде Самара как раз саат 5 болчу жумушта. Айтып калды, эже сизге одобрение болду, 4 миллион деди. Эми үй караштырабыз деп. Анан сүйүнүшүм как раз ошол маалда жеңем да кызы студент болуп окууга өтүп калды. Двойной жуу берди. Жеңем да сүйүндү, кыз үйлүү болдуңуз, менин кызым да өтүп калды деп. Ошонун арасында ушул. Анан 11-нде одобрение болду. Бүгүн 12-сентябрь уже бир айдын ичинде сделка чыккан. Анан айтсаңыз, баягы көпчүлүк эң кыйын учуру, мисалы үй издеген учуру. Үй издегенде оор болот экен, действительно. Көп жакшы үйлөр. Канча үй көрдүңүз ушул арасында? 6-7 үй көргөм. Баарына келип жашай бердим уже. Автобус келгенде сразу эле таптык да бул үйдү. Кирип көрдүк сразу эле.
сначала буга жакпады. Биринчи жаккан жок, буюму жок экен, пустой Эмне экен. жакпады кыз. Азыр ремонт жакшы. Ремонт жакшы экен. Жакпады. Пустой экен. Мага жакпады. То есть бул эми бул жерде жашабаган үчүн, бул шаарды жакшы билбеген үчүн буга жакпады. Мен бу жерде жашаймын, мага ошо приличный место. Ушулда сизге удобно. Бардык жака доступный место. Туула койсо эмеге. Тем более 3-нчи этаж бул деген аябай подходящий этажда жакшы. Ошон үчүн давай кыз мага ушул жер жакты. Ну, на самом деле, конечно, сенин выборың. Кандай үй жакса, ошону аласың деп. Кайра эле ушул жерде 2 жол, 3 жолу келди ушул жер. келип анан көрүп жакты. Башка үйлөрдө да, конечно, башка үйлөрдө угловая квартиралар чыгып атты. Көп булабай. Ремонту начар үйлөр да чыгып атты. Анан 4-нчи этаж, 1-нчи этаждар чыгып атты. Мен правда 1-нчи этажда жашап көргөн эмесмин, снимать эткен эмесмин. Суук болот. Суук болот дешип атат. Ошондон карап 2-нчи этаж, 3-нчи этаж болсо деп ушуну выбирать эттик. Сизге мотивация берген жеңеңиз болуп. Жегем болду. Ошонун күчү менен. Анан айтсаңыз дагы үй издедиңиз. Үй издегенде сизге кайсы биздин менеджер, кимдер үй карашты сиздерге? Асел. Кайсы кыз карашты? Асел карашты. Ошол көп эметип атты, жардам берип ошону сурап. Үй карап бүгүн 12 сентябрь уже даже ключун да алып отурасыз. Анан кийин үйдө баасы канча болот ошону айтыңыз көрүүчүлөргө. 3 миллион канча. 3 миллион 700. И плюс өзүнүн налогу да бар экен. Биз ошол налогуна дагы чыдап алабыз деп ошого алдык. Неге өзү эми 200 миң ешесендер чечпейт да. Конечно, багы мебель себели алсак дегендер Ошолор менен элеттик эле ооба. Ага хорошо дедик, мебель албасак дагы престижный местодон алганыбыз үчүн, центральный жакшы жерден алганыбыз үчүн эң жакшы нерсе болду да. Мен аябай кубандым. Мен өзүм үйлүү болгон деп кубандым да. Рахмат. Жаныбек, сага да рахмат. Главный Самарага рахмат. Ушунчалык ыраазымын. Кудайдан кандай жакшылыктар жаап турса, бардыгы силерге жай берсин. Кудайым ишиңердин оңунан берсин. Ден соолугуңардын мыктысынан берсин. Самараны 9 ай күттүк. 9 айда кайынсиңдим. 9 айда кайынсиңдим 9 түрлүү болду. Отказ кылам деди, Кыргызстанга кетем деди, бардыгын кылам деди. Бирок мен муну бияка келесиң, үйлүү кылам сени, үйлүү болосуң ушул жерден, жашайсың деп мен максат койгонмун. Жаратканга миң шүгүр айтам. Ошол Кудайым ушул тилегиме жеткиргениме Кудайга миң шүгүр айтам. Ушул мени Кудайым ушул үйдү буйруп койгон экен. Самара бизге ушуну как ортомчу катар болду да. Рахмат Самарага. Самарага рахмат. Самарага деген кандай позитивный сөздөр да айтылат. И в это время негативный сөздөр да айтылат. Ой, Самара уктатып кетти, Самара алдап кетти деген сөздөр да болот. Мен аябай ыраазымын Самарага. Аябай ыраазымын. Ошо балдары дагы жаш экен, балдарынын бактысын көрсүн, балдарынын бактылуулугун көрсүн, балдарынын бактылуу жашоолорун көрсүн, деги эле жолдош экөө бактылуу болуп, ушундай бизге окшогон мусулман бир туугандарга, ушундай момун ушул кыргыздарга именно кызматын өтөй берсин, кайдан кайта берсин. Рахмат балдар. Жаныбек ат арытып, жол карытып, агайын ушул убактыңды коротуп, конечно, бул сенин кызматың болсо дагы Москва шаарынан келдиң. Кудайым сага да өмүр берсин, ден соолук берсин, бат берсин, ошо бактылуу болуп үй бүлөң менен. Бизден жаман жакшы сөздөр кеткен болсо, кечирим сурайбыз. Биз эми эл менен иштешебиз да. Конечно, Кудайым эми Анан дагы бунун арасында мен замканя болуп билет ала койбодукпу? Билет алып жолубуз бардык болду да. Билет алдым 20 канча миңге? 20 миң алдык да, еще 27 үстүнө дагы кайра кошкула деп 3 миң кошкула. 27 миң болду. Хоть Кыргызстандан эме кыла берсе, Кыргызстанда да выбор болбой калды. Потому что аякта кандай десем, нак акчаң болуш керек экен да. Если 3 миллиондук үй жакты болсаң, ошону колуга берип алсаң, возможно, алат экенсиң. А так через Сбербанк мага бербейт экен акчаны. Ошол жагынан мен минус болуп калдым да.
рассрочкага бересиз Ошондой да рассрочкага бул такыр элега көнбөй койду. Мен рассрочкадан күйгөн адамдарды гана только укканмын, алдап кеткендерди укканмын. Мен рассрочкага албайм дегенде куда болбой койду. А бирок Самаранын эң бир жакшы сөзү мага аябай катуу таасир берди да. Эже дейт. Мен Мунир эжени баары бир үйлүү кылам. Вот какой хороший слова. Анан мага ушинтип айтса, мен как раз деревняда элем. Чынбы Самара дедим. Конечно же, мен баары бир үйлүү кылам. Кудайым буйруп турган болсо, мен баары бир үйлүү кылам. Конечно, хорошо деп анан бул Кыргызстандан калды дагы анан кийин баштадык. Белетке күйүп калай. Рахмат. Рахмат силерге, чындай эле Самарага чоң рахмат. Рахмат. Менин ушуnuма чыдап эптеп үй кылып берем дедим, мына шүгүр. Рахмат. Кудайга шүгүр, мына эң жакшы Жол берсин, жайыштерин ийгиликтүү болсун. Кудайга шүгүр. Сага да рахмат, убакыт бөлүп бизге деп ушинтип келип отурасың. Убактыңды бөлүп рахмат. Илайым бактылуу болгула. Максат ниетиңерге жеткиле, рахмат. Анан азыр мына бизди көргөндөр да айтат да, силер канча алганын айтып, канча айына чыкканын айтпадыңар го дейт. Айына ежемештеп платежуңуз канча чыкты, айына канчадан төлөйт экенсиз? Үйүбүз 3 миллион 700 болду. Биз азыр эми айына 59 миң канчадан төлөйт экенбиз. То есть эми 60 миңден төлөйбүз айына 15 жылга. 15 жылга. Кудайым ден соолук берсин, бак берсин, өмүр берсин. Кудайдын күнү көп, Кудай кааласа. Кудайым самое главное ошол иштеп акча таап төлөгөнгө насип кылсын. Ошо. Силер ушинтип үй алып, мындай сабырдуу болсоңуздар, сөзсүз түрдө Кудайдан биз эми себепчибиз да, себебин кыла беребиз. Берүүчү бирок Кудай. Кудай мына бүгүнкүгө насип кылган экен. Бүгүн мына үйлүү болуп отурасыз. Ключуңузду алдыңыз, эже үйүңүз майлуу сүттүү болсун. Ипотекаңызды сиз өзүңүз пландаган күндөн да эртерээк жабыңыз. Кудай эже. Кудайга шүгүр, рахмат. Ушу мекендештер, биздин компанияга кайрылсаңыздар, сөзсүз түрдө жумушуңуздарды до конца бүтүрүп беребиз. Бүтүрүп беришет, Кудайга шүгүр. Көзү жетет Кудайга.